Қазақстанда болуп өткөн событиялар боюнча оюңузду айтып койбойсузбу деп атышат көбүнчө кишилер. Эми Кыргызстанда улут маселеси боюнча сүйлөө абдан коркунучтуу, абдан опурталдуу маселе. Ушундай шүмшүктөр бар, үстүнөн арыз жазышып органдарга жүгүрүп барышат. Мисалы, мындан 7 жыл мурда оор журналисттер менин үстүмөн арыз жазып, түрмөгө отургузуп коюшкан. Эмне ошондо мага эмне бир лепешка же бир лимонад киргизип койдуңарбы? Ана шыкактап турасыңар, тигини сүйлөп койбойсуң, муну сүйлөп койбойсуң деп. Ал эми жазында тажиктер боюнча аларга каршы сүйлөөгө туура келди, ооба, анткени алар кол салды прямой Кыргызстанга. Каршы сүйлөп аттым аларга видеолорунда. Анан дагы казактардын вор в законе эсеби Дикий Арман деген бар экен. Анысы билигине кошулуп алып биздин кыргыздарды мародёрлор деп аткан эмиш. Ошого каршы жооп берип койбойсузбу деп атат. Мен жапай арманбы, вор в законеби, же биздей вор в законеби урганым да жок, беттерин айтам. Мен алардан коркпойм, мен бир гана Аллахтан корком. Ал эми казактар болсо революция кылганды билбесе, 5-6 күн жүрүп алса, эмне кылайын? Революция деген негизи 1-2 күндө болот бизде болот. Андыктан бир өлүп бир калбайбы? А я для себя хочу пожить. Для себя и для своей семьи. Патриот болуңар келеби? Сүйлөгөңөр келеби? Бирөөнүн аркасында жашынбай, бирөөнү шкактабай өзүңөр чыгып сүйлөй бербейсиңерби?